Нурлан байке, мына айта кетсеңиз, Кыргызстанда азыр саясий кырдаал абдан биздин өлкөлүү эмес, башка дүйнөлүү да көз салып турган кези да. Анан жакынкы аралыкта эле ушу биздин шайлоодо Садыр Жапаров алдыңкы орунга 80% менен утту. Ушул анын утушу менен сиз кандай көз караштысыз, айта кетсеңиз? Саламатсыздарбы? Албетте 30 жылдык зулум, жегич, коррупционер ошондой бийликтердин себебинен кыргыз эли өнбөй келди, өспөй келди, басмырланып келди, тентип кетти дүйнө жүзүнө. Анан мындай жашоодон тажаган эл албетте күтүп отурган жаңы лидер качан келет деп. Кудай жалгап 5-октябрда элдик революция болуп кетти. Анткени уже чыңалуу болгон жогорку деңгээлге жеткен. Мындан ары эл чыдай алмак эмес. Анан революция болуп кетти. Революция болуп кетип, эртеси ошол Садыр Жапаровду чыгарып келишти. Анан абышына эл андай топороңдоо, чаң топороңдоо бир баш көз болчу улуттук лидерге муктаж болуп калат. Анан Садыр Жапаровду лидер дайындашты. Душмандары кайра мойнуна албай, жок деп атып, 3 жолу премьер-министр шайлоо болду. Үчөөнү тең өтүп келди парламенттин кол менен. Теги ошол контрреволюциялык күчтөр Садыр Жапаровдун душмандары жана жалпы элдин душмандары болуп калгандар ошол абдан тоскоолдук жасап келишти. Агарабай ошол эл баягы барлык эскилерден, 30 жылдык эскилерден, эски чириктерден, жегичтерден, надандардан тажаган эл акыры ушундай шайлоодон утмак, 80% добуш алмак, алды, дуулдап барлыктан бесспорно талашсыз утуп келди Садыр Жапаров. Аны барлык көрдүк. Единодушно колдошту. Баягы орусча айтканда второе пришествие Месси деген эл болду да. Бизде Мессияны, значит, улуттук лидерди күтүп аткан эл акыры мүнөзүнө жетип тынды. Эми жаңы үмүттөр жакшы пайда болду элде. Үмүт пайда болду санаганда. Ал эми сиз буга чейин деле 2012-жылы деле Садыр Жапаровду колдоп келиптирсиз да. Ушул боюнча кеңири айта кетсеңиз. Тиги ошол баягы 10-жылы жакшы иштеп аткан Бакиевди күчкө салып куралдуу төңкөрүш менен коолап жиберген кийинки бийликтен жакшы нерсе эл деле күткөндө, бирок анда көрдүңөр жалаң жепчуткучулар келип алышты, тойбогон топорлор. Алар келип парламенттик республикалабыз деп чалагайым референдумду өтүү кылып, чаң топороңдо пайдаланып, оштук событияларды пайдаланып. Референдум өтүү деп туруп, парламенттик республикада кылып да көрүштү. Анан мен ошо парламенттик республика башында эле каршы болгом. Болбойт. Баягы койсу көп болсо кой арам өлөт дейт. Андыктан башкаруучу көп болот, ызчу болот, будуңчаң болот деп ошо кезде эле айткам. Азыр интернеттин өнүккөн заманы, мен айткандарым интернет деген архивде сакталуу. Ошо айткан сөздөрүм каршы болгонум парламент системага. Бир да партияга кирген эмесмин, чакырышкан убагында эле партияларга. Керек болсо жакында эле революциянын астында Чоң Казак партиясынан чыгышкан Сыймык Жакыпбекеевдер. Барбаган эмесмин мен. Сөзүмө дал келет деп, мен айткан сөзүмө кылган движением дал келген жигитмин мен. Анан барган эмесмин, жок деп. Принципиально барган эмесмин. Анан ошол кезде айткан, партия деген болбойт бул. Кыргызстанды кыйроого алып келет. Элди жакырлантат деген. Анан айтканда эле партия деген бул бизнес болбоду. Биринчи катарга партиянын составына биринчи катарга келгенге $1 миллион, кийинкисине 500 миң, 300 миң, 100 миң, акыры жагы 100 миңден сураштырды доллар. Муну биз белгилүү болгон тиги бүтүн Кыргызстан менен Турсунбай Ажы Бакир уулунун чатагынан болгон билебиз. Бул ачык мурун эле күгүнчүн болуп жүрчү, аягында ачык айтылды бул маселе. Ошондой будуңчаң. Анан мунун баары эмнеден айтып атам? 12-жылы ошол, короче, сөзүн двух словах если сказать, баягы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытовдарды ошол кумтөр маселесин көтөргөн үчүн ошол кезде бийлик камап салган Атамбаев. Анан эл лидерсиз калды. Анан баягы айтып коет го. Кырылган сайын кычаган, төңөнгөн сайын түтөгөн элде кантип лидер чыкпасын. Мени тапчырышты да ошол Миң Аксакал уюшулуп келди, аларга лидер кылып, боштондук талап кыл деп ак үйдүн алдында митингге чыктык. Анан мен ошондо эле айткан сөздөрүм бар, азыр интернетте дагы жүрөт. Биз могу парламент таркаш керек, жаңы конституция кабыл алыш керек.
түшүнүктүү президенттик бир эле мамлекеттик башкаруу болуу керек, бир президент башкарган. Кумтор кара кесилер мамлекеттешиш керек, улутташыш керек деп айтканым видеолорум азыр гуляйт. До сих пор сакталып, Азаттыктын сайтында сакталып экен. Анан ташиевтерге бошкондук Садыр Жапаровдорго деп айтканым. Анан миң аксакалды намазга жыгылып, бир күн, 2 күн кечке марштеп, анан аяк жагында Атамбай укпогондо ага тескери батасын берип нааразы болуп кеткен эл. Ошо тескери батанын карадууганын себеби мына Атамбаев бүт командасы менен кыйрап, өз баш болуп түрмөдө турат. Калганы чилдей тарап жок болду баары. Анан ошо кесилде мен идеяларды айткам, ошо идеялар дал келип атпайбы. Мына айтып атасыз, жаңы президент шайланды деп, жанан эми ушу экономиканы кантип көтөрөт, Кыргызстанды кантип алдыга жашоо, жаңы жашоо башталат, ушул боюнча айтып. Эми ошол тиги 13, 14, 15 жылдары Садыр Жапаров өзү айтып жүргөн, бул себептен экөөбүз биргеде калганбыз. Биригип православный оппозиция митингдерди уюштуруп, анан ошо кезде Пятый канал баары айтып чыгышкан. Жапаров менен Мотуев бирикти. Башкалар прозападный оппозиция болсо, булар правостоочный оппозиция экен. Элдин менталитетине жарашкан, кыргыз элинин улуттук нарык маселелерине ширелген ушундай конституция каалабасы деп атат, партиялар таркасын деп атат деп ошондой айтып чыгышкан. Анан айткандай эле ошондой бололу дегенбиз, бирок кийин 16 жылы мени ар кандай шылтоо менен ак үйдүн алдында намаз окуду, Аллах акбар деп азан чакырды, террорист деп статья илип, жалакор, жалганчы Атамбаев. Мени 16 жылга алып салды. 17 жыл болсо бейгүнөө эле Садыр Жапаров жөн эле президент шайлоого катышам деп келаткандан кармап аны камады. Ошол баарысын камап жок кылды. Анан жок кылган андай убактылуу жок, үнүстүү жок кылды да, баягы саясий аренада жок кылды бир топко чейин. 5-6 жыл чыкпай калдык. Анан ошол эми экономиканы көтөргөн, ошо экономиканы ошондой эле сүйлөшүлгөн. В двух словах, если сказать, өткөндө айтты го Садыр Жапаров өзү президент болуп шайлангандан кийин жалпы элдик колдоо добуш менен Россиянын РТР 24 каналында айтты го эме деп. Мен изилдеп көрсөм, Кыргызстандын байлыгынын жалпы өзөгү болгон жерген байлыктарынын 90%-ин жеке колдорго өтүп кетиптир, менчиктерге. Ушунун баарын карап чыгып, 100% мамлекеттешиш керек же мамлекеттин долясы да көп болуш керек деген РТР 24 деген каналга интервью берди. Өткөндө окудум мен интернеттен. Убагында көрбөй калыптырмын, бирок интернеттен бар калат да, изи калат. Ошондон көрдүм. Анан бул жакшы эме. Мен мунусу толук колдойм. Эл да колдош керек, жалпы эл. Анткени бул менде илгертен эле кара кечени менчик колдордон алып туруп, кайра мамлекет көткөрүү деген идея менен 1 жыл иштегем. Ошондон мага жана көмүр король деген ат кылып эле. Анткени 1 жыл бербей койдум, ошо кезде бийликке баш ийип бербей. Өзүм идеям үчүн до конца турдум. Камалып кеттим, анда бирок соттон акталып чыктым 1 жылдан кийин. Анан бар эле жерген байлыктарын, көмүрдү, алтынды, вольфрам, жетим тодоо, темирди бизде бүт кыргыз элине пейилине жараша аябай ала талада абдан бериптир да байлыкты. Анан ошолордун баарын бир уч жемкорлорго, жеке менчиктерге жедирбей, баарын мамлекетке алып, мамлекет иштетиш керек өзү. Мамлекетке иштетип, жок дегенде 80% мамлекет доля болуш керек, 20% ошо жеке колдорго берсе дагы, ошол ишке ашыш керек первый очередь. Андан кийин стабильность болуш үчүн ошол биздеги преступный режимдердин баарын жоготуш керек. Криминал менен связанный олигархтардын баарын или түрмөгө камаш керек, или азыркы саясат жүргүзүп аткандай баарын Финпол менен ГКМ жүргүзүп аткандай баарынын байлыктарын кайра артка катырыш керек. Урда болгон байлыктарын төгүш керек баарын мамлекетке. Анан ошол андан кийин иллюстрация болуш керек, менин оюмча. Иллюстрация болуш керек. Мен бул кеңешим иллюстрация болуш 30 жылдан бери кыргыз элин куратып келген, кыргыз элинин байлыгын тоноп келген, кыргызды тентип жиберген, жакыр кылган чиновниктардын баарын 30 жылда акырып келаткан ушул. Фамилияларын атасам аз табыш атпашпайбы, алар өздөрүн билет. И так эл деле билет, мен айтпасам деле кимдер экенин. 30 жылдан бери айткан ошол ууру чиновниктердин баарын иллюстрация кылып туруп 10 жыл жолотпош керек бийликке. 10 жыл. Ушундай мыйзам калыш керек. 10-15 жыл. Мына мисалы мен деле акыркы 10 жыл самоиллюстрация болдум. Эч жакка чыккан жокмун. Кызмат да сурап барган жокмун, независимый болдум. Атамбаевден барып кызмат сурап жалдарган жокмун. Самоиллюстрация болдум. Анткени мени Бакиевский деп жаман аттыгышты. Бакиевский деп болгон эмес. Бакиев мени түрмөгө кара кече отурса кандайча Бакиевский болуп калган. Бакиевдин кээ бир жакшы идеяларын колдочумун. Анан аягы канды төгүрүш менен, төңкөрүш менен кырылып кетерин ким билет. Андай болсо Максим Мирер эч кандай. Анан
мейли эми силердин оюңарча мен бакиевский ошондой болуп тур. Анда мен самоиллюстрация деп акыркы 10 жыл кызмат сурап барган жокмун, жулунган жокмун. Просто бийликтин кемчилигин айтам деп атамайбын бийлигин. Аягында булар сылабай мени кабыл салышты. Анан ошол экономиканы көтөрүү боюнча ошол айтып атпайбы жанагы. Двух словах, если сказать. Жерген байлыктарын бүт урташ кылыш керек 100%, 80%. Иллюстрация кылыш керек, жоготуш керек могу черген эски чиновниктерди. Кайра эле жеп тойбой эле кайра эле жутунушат. Кайра жоголгулачы 30 жылдык шакалдар, көркөөлөр, жемкорлор жоголгулачы вообще. Силер деле хватает, жоголгулачы. Көрүп атсаңар мени. Жоголбосоңор жоготчулар барат силер. Падресин оросуп атышат. Мына азыр эле токтор элек алар. Вообще бийликке жулкунбагыла. Жериңер тойдуңар отыргула ошол бизнесин ачып самоиллюстрация отырула. Мен эле 10 жыл отурдум акыркы 10 жыл. Нысапты көргөн бош керек. Тойбой эле жулкуна бербей. Анан 400 иллюстрацияны чыгарып тиги ошо экономиканы ошо көтөрүш үчүн двух словах сказать. Жергендер мамлекетке өтүш керек, жергендер бар байлыктар. Алтын, көмүр, жемир, темир, тиги баарын темир тоо, жетим тоодо темир баары бүт мамлекет иштеш керек өзү. Эч кандай инвестордун кереги жок, Кытайдын кереги жок эч кандай. Анан иллюстрация болуш керек экенси. Ошо эл биз өзүбүз айтып келебиз. Кыргызстандын байлыгы бул адам. Ар кандай шайлоолордо чыгарып коет эле. Демагогдон декларация лозунг кылышып. Биздин байлыгыбыз эл, адам, личный инсан. Личный инсан болсо инсанды карагыла. Бул жегишпи, шүм коррупцияны жоготкула. Андай байлыктын кереги жок. Бар отурсун өзүнүн катынын маңынан барып бизнес ачып алып отурсун, жеке менчик бизнесин ачып. И мамлекетке жолбосун, экинчи мамлекетке. Ачык айтсын, күңкүлдөбөй, мыңкылдабай. Жейт былтый жана жетиктеп алып сүйлөшөт. Деме, кооз кийинип алып кооз сүйлөшөт. Жогосун ошонун ары. И андан тышкары туризмди өнүктүрүш керек. Двух словах сказать, Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн бизге сонун ошончо Алла Таала бизди жакшы көрүп ушундай жерген байлыктарын берип аткан тышкары андан сонун ошо эме берген, природа берген, жаратылыш койдун коозуктарын берген. Аны пайдаланыш керек, туристтерди привлекать этип. Айлыктарды карап чыгып эле сонун эле жетет, кокодон жетет. Кантип кедей мамлекетти кедей синип жүрүп өлөсүңөр го, өлдүңөр мына. Өлбөгөнүңөр кеттиңер. Бизде жок деп, жоктун түбү жок дейт. Жоксунуп жүрүп барыңар жоголдуңор мына. Мурку бийликтер. Бар эле бар. Минималдуу пенсияны 10-15 миң сом кылыш керек. Орточо айлыкты 40-50 миң сом кылыш керек. Биздин кыргыз эл ошого достойный, ошондой жашоого достойный мына. Анан революциядан баш чыкпай эле ушинтип жүрө, үшүнчү бир уш жегиштердин азабынан. Толтурууга ошол эме самый честный, таза болсо эле бюджет толот, бюджет толгондон кийин бүт распределение по этому. Минимальный пенсия 10-15 миң сом, минимальный айлык 40-50 миң сом. Болду, жаша, периңди кенен сал, тырышпай. Мен жекече берер кеңешим азыркы бийликке. Кийинки суроо мына биз буга чейин парламенттик республика болуп аталып келсек, эми президенттик башкарууга өттүк да, эми мунун жыйынтыгы кандай болот сиздин оюңуз боюнча? Абдан жакшы болду. Айтып атпайбы, парламенттик башкаруу деген мына аягында партиялар канчага чыкты? 300 партия чыкты. Партиянын ичинде канча дүпүрөгөн 120 миң киши болду, 300 канча окуй, ошончо 3 миңден эме чыгып атты кандидаттар там депутаттыкка. Ал шайланып келгенде көрдүк. Кырылышып эле, бийлик талашып эле министрди бир убактылуу эметет, 32 премьер-министр алмашты. Анткени убактылуу 1 жыл, жарым жылга келген премьер-министр эмнен өлөт? Анын командасы, министр эмнен өлөт? Кокуй бар кетем, эмне кереги бар бул мамлекет дейт. Жеп урдап калайын, тоюп калайын дейт. Ошончо мына соттордон чыгып атат 20дан квартира. Жанагы Дильфуза деген соттордон, Камил Султанович деген жана анан 15тен квартира жегендери. Рядовой эле сот 20 миң айлыгы менен 20 квартира алат экен да. И ошондой эле чыгат жана убактылуу келет, ал колун буга чейин, могуга чейин малып, бүт урдап казнаны. Мына парламент башкаруу. Жакшы болду, президент менен ошончо башына каршы, изначально каршы болду. Болбойт бул, болбойт. Бир гана президент башкарыш керек. Ислам деле ошондой. Бир гана амир башкарат. Бир амир башкарган жерде береке, Алла Таала береке берет. Анткени бир амир башкарган жерде баары ошондугат. Ал убактылуу эле сен ойлоп атпай, айтып атпайсың, монархия болот, анан диктатор болот, анан түркмөн башы. Болбойт эч кандай. Биздин кыргыз эл ага жол бербейт. Жоготот турасың диктатор. Диктатор болбойт. Бирок какой-то определенный эрежеге чейин баары тартипке киргенче 5 жыл, 10 жыл бою ошол президентке баш ийип жашашыбыз керек. Болду. Ошонун командасын алып честный жашашыбыз керек баарыбыз. Ошо меңизге эле ой улай. Сизге Садыр Жапаров кызмат сунуштаса, сиз барасызбы? Ушул боюнча кыскача айта кетсеңиз. Садыр Нуркожоевич кызмат сунуштаса, мен жардам берем ага, ал кишиге жардам берем.
кеңеш берем, сунуштаса баш тартпайм, барам, ооба. Анан кызматына карап көрөм, эмне кызмат экенин. Негизи өзүңүз кандай кызматтарга мындай аркалаганга кызыгасыз? Мен айтпайм, мен деген көмүр король дешет, тиги дешет, бу дешет. Мен менеджерлик. Мен өзүм тиги көмүр боюнча убагында специалист болбосом дагы, ошо кара кечени мен бербей койгондон кийин, ошо кезде парламент депутаттар мажбур болушкан, вынужден болушкан. Ошондой законго өзгөртүү киришкен. Көмүр кендерин специалист эмес деп башкарылат деп. Специалист эмес, не обязательно специалист болуп там, менеджер, уюштуруучу бол, ордуна калтыр, тракторист ордуна калтыр, бульдозерчи ордуна калтыр, тазалагычты ордуна калтыр, грейдерчти ордуна калтыр, баарын ордуна калтыр дагы жакшы өзүң справедливый менеджер болду. Башына тур, менеджерин ошол начальник, директор деген сөз, министр деген сөз. Менеджер болуп эле, ар күнү эмгегине жараша айлык төлөп берип, айлыгына жараша премия берип, ушинтип турсаң эле, ошол эле сону бүпүлөп иштеп берет сага. Сен болду, расходду жакшы түшүр, мамлекетти алып алсаң, мамлекет бюджет ток, анткени ошо пенсия, ошо бюджеттин себебинен тукун пенсия, пособие, айлык. Тилерден наразы кылба, айлыктарын көтөр. Болду, сонун кете берет. Причем сөзсүз специалист болуп отуруш керек. Ошол. Кандай кызмат болсо да менеджер. Бара берем, мен менеджерлик ошол. Министр деген эле менеджер, ошол директордун деле менеджер, ошолор баары менеджер. Эми кийинки суроо өтсөк, мына Райымбек Матраимов боюнча аны жамандап жүргөн Али Токтакыновдун кесепине мына акыркы убакта Дордойдо соода сулгундап калды деп элдер нааразы болуп атат да. Ушул боюнча сиздин оюңуз? Эми адамды көрбөй билбей туруп эле жалгандан жала ура берген бул адамгерчиликке жатпайт, адабий ахлакка да жатпайт, кыргыздын үрп адатына, шариатка да жатпайт, демеге да жатпайт. Анан ошо Али Токтаковдун жана Азатка окшогон бузуку радиолордун себебинен мына Дордойдо соода токтоп тур. Анан аны уккан Кытай элинен мен уктум ошондой маалымат. Кытайдын бийлиги айтыптыр, Кыргызстан биз үчүн бул деген ызы тынбаган өлкө экен, ызы тынбаган өлкө экен бул. Деп тынбаган өлкө деп Кытайдын коркуп турганы жакшы бир сет бизде, коркот экен булар. Уктум ушундай секретный сведения. Булар биз менен көп болсо соодабыз көп болсо капеле мор экен. Кыргызстанды эмесин жаап эле Казакстан аркылуу соодалашып, мына Казакстанга буруйуп өзүнүн эмесин жана товарларын эмесин, таможенный эмеселерин, процедураларын. Калып калды мына Кыргызстан Дордой, экспортун. Экспорт калып калды, импорт экспорт эмеге Казакстан аркылуу буруйуп жүрүп, Хоргос аркылуу. Дордойдун эли өзүнүн эле мына отуруп калды мына. Соодалар болбой отуруп калды. Кимдин себебинен? Али Токтаковдун себебинен. Ошо жамандай берип, Кытайдын аягында тажаган бурулачы отурмак коюп кыргыз жол кыргыздар менен, кыргыздар. Бир чети коркту, бир чети алар ошо тажашты Кытайларды. Анан а берде напрямую Али Токтаковдун күнөөсү бар. И булардын жоопкерчилигин караш керек. Анан мен Райым Матраимовду мен как бизнесмен катары эле билем. Анан зам таможня болуп иштептир, ал тагдыр чечилген эмес го. Жөнүндө эле жамандап койшкон да. Бул баягы эле Атамбаевдин жана Жалакор Атамбаевдин эмеси. Уланда жала жаап жүрүп Бакиевди кугалаган, жала жаап жүрүп баарысы камады, Садыр Жапаровду баарысы баш кылып, Тикебаевди төш кылып. Аягында өзү камалды. Ошонун методдору да. Жамандап берсе эл ишене берет экен. Эл журт кичине аналитический мышление подходит, мышление аналитический кылачы, анализ. А то баарыңар информационный, укканыңарды бир укканыңар чын турбайт. Андай эмес. Андай эмес. Мына азыр интернет өнүккөн заманда уже бирөөнү жамандап албай калдың. Жамандай албай калдың. Анткени интернет бар, видео менен любой момент сүйлөп салабыз биз. Жок андай эмес. Мен деле канча жамандап кылышты. Эмнеден гана ялып калышпады мага. Баягы интернет өнүгө керекте. КТР, МТР ар кайсы эмелерден. Мурку бийликтер. Анткени мен чындык гана сөйлөйм да. Мына интернет өнүккөндөн кийин мен чыгып туруп аларды опровержать этип койдум бат эле. Так что жалган ишенбей, аналитика, мындай айтканда, акты ак, караны кара деп талдагыла. Талдоочу мүнөзгө ээ болгула. Информационный укканыңарга ишенүүгө эмете бербей, вывод чыгара бербей. Ошол андыктан мен Райым Матраимовду эме деп билем, мен өзүм аналитикке ойлоп көрсөм, чоңдор кызматта болуптур. Эме азыр болсо честный кичине алган бизнесинен бөлүшөт болуш керек. Бизнестин прибыль бар. Бизнестеги бизнес бул. Мисалы 100 сомдон 200 сом болуп кетсин, 200 сом 2000 болуп кетсин, 2000 бизнеске жакшы табык кылсаң кете берет үчүн. Мүмкүн ошондон алган байлыгын жалган кутулайчы деп төгүп аткандар, төгүп берип атат, кутулуп атат. Райым Матраимович. Кыргыз элине кайрылуу же бир сөз ойлоруңуз болсо айтсаңыз болот. Эми кыргыз элине кайрылуум эл журттум акылдуу, акылман эл журтум зерек, көкүрөгү зерек. Ошентип акылдуулук кылып бул жолду жакшы тандадыңар. Өзгөрдөн чыккан свой парень, өзүбүздөн чыккан свой парень, олигарх эмес, жегич эмес, жеп жуткуч эмес, патриот. Садыр Жапаровду президент кылып шайлап алдыңар, жалпы ошого рахмат.
Мындан ары ошол интернет өнүккөн заманда кичине талдап ушундай эметип жүрөлү. Жакшыны жакшы деп, жаманды жаман деп, жана ошондой эле өзүңөр да позволить этпегиле жегиш кишилерге уурулукту тыйгыла, коррупцияларды тыйгыла, жаман адаттардын баарын тыйгыла, алсызга кордук көрсөтүп, ылдык көрсөткөн жана педофилдерди өзүңөр эле жок кылгыла. Ата ушундай уялып кеттим уже педофилиядан. Бирден болсо эле ушинтип тигип салыптыр, мынтип салыптыр, кичинекей бала, алыс бала ылдык көрсөтүптүр. Анан токтоткула, ошондой кылып аткандарды токтоткула, тыйгыла өзүңөр. Башка эмне, ошол Кыргызстан эли өнүгө өсөлү ушунча байлык туруп, анан байлыктарыбызды башка чет өлкөгө тонотуп атканыбыз бул уят нерсе. Өзүбүз эметели, өзүбүз контролдололу баарын. Ошол калыстык справедливость болбосо эч качан өнүкпөйт. Дагы эле ушул 30 жыл отурасыңар. Калыстык справедливость менен карагыла. Мына могу карагыла прошлый. Могу кандай эле мына. 30 жыл жеген. Жоголсун. Бул ким эле? Жеген эмес. Страдать эткен. Вот ошого боло кызматка. Ошол өсүп өнүгүү каалайм, жакшылык каалайм Кыргыз элине. Рахмат сизге. Рахмат сизге да.